Өлкөдөгү саясий экономикалык абал айрым учурда өкмөттүн чабалдыгына карабай Кыргызстандын бизнес коомчулугу алдыга амбициялуу максаттарды белгилеп, алдыдан көтөрүлгөн демилгелер жандуу жана туруктуу экенин такай далилдеп келет. Керек болсо муну коңшу казакстандыктар суктануу менен белгилеп, кыргыз бизнесинин өз алдынчалыгы, алдыга умтулуусу тууралуу пикирлерин социалдык тармактарда такай жазып калышат. Ал ортодо кыргыз бизнеси бизде нефть жок, демек дүйнөлүк ири рынокко дагы жол жок деп кол куушуруп олтурбастан, өнүгүүнү улам жаңы дүйнөлүк процесстер менен кошо жарышууда. Алдыдагы жарым саатта Capital командасы кыргыз бизнес коомчулугундагы орчундуу окуяларга сереп салат. Биз менен болуңуз. Кыргызстандын туризм тармагындагы лидер компания Кыргыз Концепт бизнес жүргүзүүнүн жаңы деңгээлине чыгууда. Компания азыр корпоративдик башкаруунун эл аралык стандарттарын киргизүү алдында турат. Бул бир эле Кыргыз Концепт үчүн эмес, бүтүндөй эле кыргыз бизнеси үчүн чоң жаңылык десе болот. Анткени корпоративдик башкаруунун эл аралык стандарттарын Кыргыз Концепт алгачкылардын бири болуп киргизүүдө. Айта кетсем, компания кайра куруунун алгачкы жылдарында, тактап айтканда 1990 жылы түптөлүп, 27 жылдан бери туризм жаатында номер 1 болуп келет. Ошондой эле Кыргыз Концепт географиясында кеңейтип, Европа рыногунда өз кызматын көрсөтө баштады. Кыргыз Концепттин негиздөөчүсү Эмиль Үмөталиев корпоративдик башкаруу системасындагы бийликти бөлүшүү, кабыл алынган чечимдердин сапатын жогорулатууга, демек компания кардарларын көрсөткөн кызматтардын сапатын мындан дагы жакшыртууга алып келет деген ишенимде. Корпоративдик башкарууну орноткон сайын бул жаңы деңгээлде жаңы инвесторлор менен кызматташууга дагы ишенимди жаратат. Ар бир адамдан гана көз каранды болбой, бул жерде процедуралардан жана ички мыйзамдардан таасирлүү болуп калат иштин баардыгы. Бул процедуралар өтө бир адамдын үстөмдүгүнөн коргойт, же болбосо ошол бир адамдын гана каталарынан дагы коргойт. Анткени жоопкерчилик көбүрөөк адамдардын ортосунда тең бөлүшүп калат. Бүгүнкү күндө бийликке жеткен адамдар өзгөчө ошол бийлик менен бөлүшкүсү келбейт, ылдый жакка тапшыргысы келбейт, же болбосо ылдый жактагылар дагы өйдө жактагылар менен көп ошол маалыматы менен же болбосо колуна тийген бийлик менен бөлүшкүсү келбейт. Бул эки тараптуу коркунучта. Ошондуктан корпоративдүү башкаруу бул биринчиден өйдө жактан ылдый жакка ыйгарууну талап кылат. Экинчиден ылдый жактын өйдө жактын астында жашырбоо жана каталарды минималдаштыруу үчүн процедураларга таянуусу жана маалыматты ачык жеткирип берүүсү керектелет да. Ошентип бул бизнесте дагы, коомчулукта дагы ушул эки тараптуу проблеманы чечүүгө эң керектүү нерсе. Кыргыз компанияларынын бизнести эл аралык стандарттар менен жүргүзүүсү бул жалпы өлкө экономикасынын масштабындагы маселе. Анткени инвесторлор кайсыл бир өлкөгө инвестиция салуудан мурда ал мамлекеттеги саясий жана экономикалык абал, инвесторлорго түзүлгөн шарттар менен катар жергиликтүү бизнестин ачыктыгына чоң маани берет. Себеби туруктуу иш алып барууга ниеттенген инвестор үчүн жергиликтүү ишенимдүү партнердун болуусу өтө маанилүү. Бул жагынан алып караганда Кыргызстанда мактана ала турган үлгүлөр жокко эсе. Өлкөдөгү көпчүлүк компаниялар анык киришесин жашырып, коомчулук жана инвесторлорго жабык бойдон калып келет. Соңку жылдары өнүгүүгө умтулуусу жана шарты бар жергиликтүү компаниялар менен эл аралык донор уюмдар иштешип, алардын корпоративдик башкарууга өтүүсүнө жардамдашып, таза бизнес кирешелүү болорун далилдеп келет. Почему мы занимаемся этим вопросом? Потому что я представляю проект по корпоративному управлению в Центральной Азии. Эмне себептен биз бул маселе менен алектенип жатабыз? Мен Борбор Азиядагы корпоративдик башкаруу долбооруна жооптумун. Биз бул рынокто 2007 жылдан баштап иштейбиз. Биздин милдетибиз Борбор Азия өлкөлөрүндөгү компанияларда корпоративдик башкаруунун деңгээлин жогорулатуу. Эмнеге биз бул нерсе менен алектенебиз? Анткени IFC бир тарабынан инвестор жана биз инвестиция кылууга даярбыз, бирок компаниялар даяр эмес. Ачык айкын болууга компаниялардын ички түзүлүштөрү дагы даяр болбой жатат. Ошол себептен бул долбоор ачылган. Биз 2007 жылдан бери компаниялардын деңгээлинде гана эмес, мыйзам чыгаруу деңгээлинде дагы иштеп келе жатабыз. Не только на уровне компании, но и на уровне законодательства. Когда можно определить, что компания готова к тому, что
Компаниянын корпоративдик башкарууга өтүүгө даяр экенин качан аныктоого болот? Компания өз ишинин эффективдүүлүгүн алдыга арттыруу үчүн эл аралык стандарттарга өтүүгө камынып башташы керек деген компаниянын өнүгүү деңгээлинин кандайдыр бир чеги барбы? Однозначного ответа я дать не могу, потому что все компании индивидуальны. Поэтому мы, когда начинаем работать с компаниями... Мен буга так жооп бере албайм. Анткени баардык компаниялар индивидуалдуу. Ошол себептен биз компаниялар менен иштешүү алдында атайын баалоо жүргүзөбүз. Бул сыркоолоп калган адам доктурга кайрылгандай эле нерсе. Доктур сиздин саламаттыгыңызды текшерип чыгып, анан дарылоо тартибин бекитет. Бул жерде да ошондой эле көрүнүш. Биз компанияны изилдеп чыгабыз дагы кайсыл жакта кемчиликтери бар экенин аныктап, сиз учурда мына буларды аткарышыңыз керек деп айтабыз. Мисалга, бир эле кийим бирине чоң, экинчисине кичине болушу мүмкүн. Корпоративдик башкаруу жөнүндө да ушундай эле айтса болот. Мындай айтканда, корпоративдик башкаруу жеде турган бир чекит эмес, ал дайыма кыймылда, аракетте болуу. Ал эми этаптарына кайрыла турган болсок, AFC дагы ишти чоң компаниялардан баштаган. 2007-жылы биз акционердик коомдорго көңүл бурат элек. Анткени алардын түзүлүшү түшүнүктүү болчу. Акционердик коомдор жөнүндө мыйзамдар дагы бар дегендей. Бирок азыр андай эмес, анткени бир нече жыл мурдараак кичи жана орто ишкердик үчүн атайын методология иштелип чыкты. Бул компаниялар үчүн биз азыр ири түзүлүштөрдү сунуштайбыз. Анткени бул мындай компанияларда чечим кабыл алууга тоскоолдук жаратат. Бизде кичи жана орто бизнестин так аныктамасы жок. Бул компания өзүн кандай сезгенине жараша. Компаниянын айланткан ири каражаты болгонуна карабай, анын ичиндеги түзүлүштөр түйүлдүк абалында калган болушу мүмкүн. Көп менчик ээлери сатууларын көбөйтүүнү, пайданы өсүшүн каалашат. Бирок алар ички түзүлүштөрдү эске алышпайт. Сатуунун өсүшү менен түзүлүшү дагы өзгөрүшү керек. Көпчүлүк учурда кичи жана орто ишканалар бир эле адамга таандык. Ал бир ишти башынан баштап түптөйт, иштин баарын көзөмөлдөйт, баардыгына үлгүрөм деп аракет кылат, бирок колунан келбейт. Мындай учурда биз директорлор кеңешин түзүү зарылчылыгы болсо, аны түзүүнү же коллективдик органда иштөө сунушун беребиз. Анткени бир эле адамдын баардык маселеде адис болушу мүмкүн эмес. Башкача айтканда, коллективдүү чечим бул ойлонулган, салмакталган чечим болот. Ар бир адистин кайсыл бир тармак боюнча билими бар. Эмне себептен бизде акционердик коомдун формасын тандашпайт? Акционердик коомдун формасы дүйнөдөгү баардык инвесторлорго түшүнүктүү. Акционер бар, директорлор кеңеши бар, аткаруучу орган жана башкалар бар. Жоопкерчилиги чектелген коомду биздин өлкөдө мамлекеттик органдар менен кызматташтыкта башкаруу жеңил. Ошондуктан көпчүлүгү мына ушул ОСО же жоопкерчилиги чектелген уюмга качырышат. ОСОдо тышкы аудиттен өтүү кереги жок, финансылык отчеттуулукту жарыялабайсың. Мамлекеттик финансылык көзөмөл же башка органдардын алдында отчет берип олтурбайсың. Мына ушундан улам мыйзам жол бергенден кийин биздин компаниялар ушул багытта иштеп жатышат. Биз жакшы инвесторлорду тартып келгиси келген компаниялар ачык болууга аракет кылып жатканын көрүп атабыз. Ал эми ички инвесторлорду тартып, өз казанында гана кайнап жаткандар маалыматтарын ачыкка чыгарууга көп деле кызыктар эмес. Бизге компаниялар өздөрү дагы айтып жатышат, мамлекеттик көзөмөл органдарынын көңүлүн өзүбүзгө бургубуз келбейт деп. Анткени алардын обороту дагы жогору. Бул биздин жашоонун чындыгы. Анан бул ушундай иштеп келе жатат. Бул жерде дагы бир эске алуучу жагдай фондулук биржанын өнүкпөгөнү. Ал азырынча түйүлдүк абалында. Корпоративдик башкаруу бул финансылык базарлардан пайда көрүү дагы. Сизге капитал керек, биржага келдиңиз, акцияларыңызды жайгаштырып капитал алдыңыз. Мындай учурда компаниялар маалыматтарын ачыктоого, айкын болууга, атайын түзүлүштөрдү түзүүгө кызыктар болушат. Бул аларга дем берет. Листингдин ережелерин карасак, ал жерде отчеттуулук болсун, аудитор болсун деген талаптар бар. Бирок бул куралдарды колдонгон компаниялар Кыргызстанда өтө аз. Кыргызстандын мисалында корпоративдик башкаруунун стандарттарын киргизген соң кандайдыр бир өзгөрүүгө жетише алган компаниялар барбы? Ну, я могу привести пример Elite Capital, это компания микрофинансового сектора, которая... Мен микрофинансылык тармактагы Elite Capital компаниясын мисал келтирет элем. Биз бул нерсеге биргеликте узак убакытта жеттик. Алар биздин окууларга катышып жүрүштү. 5 жыл дегенде гана чечим кабыл алынды. Келгиле баалоону жүргүзөлү жана кандай аракеттерди көрүүнү чечели дешти. Баалоо жүргүзүлүп, сунуштар киргизилгенден кийин алар эл аралык инвесторлордон инвестиция алып келе алышты. Бул пайда болоорун далилдеген реалдуу мисал. Мне всегда казалось, что наоборот. Мен финансылык тармакта башынан баштап эле корпоративдик башкаруу бар деп элестетчүмүн. Ал жакта өзүнүн директорлор кеңеши, аткаруу органы бар дегендей. Мындай компанияларда силер эмнени өзгөрттүңөр? В этих компаниях. Понимаете, наличие... Билесизби, түзүлүштөрдүн болгону дайым эле эффективдүүлүгүн көрсөтө бербейт. Түзүлүштөрдүн бар болгону алардын сапаты дагы жакшы дегендик эмес. Көпчүлүгү мыйзамдын талаптарын формалдуу гана аткарат. Директорлор кеңеши керекпи? Жарайт, директорлор кеңешин түзө коебуз. Ал жака дос, жора жолдошторду чогултуп алабыз.
Бирок жора жолдоштордун баардыгы эле айрым маселелерди профессионалдык деңгээлде түшүнө бербейт. Кыргызстандагы бизнести аксаткан дагы бир көйгөй бул ишкерлердин басымдуу көпчүлүгүнүн бизнес сабаттуулугунун төмөндүгү. 2015 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан Бишкек инвестициялык форуму кыргыз ишкерлери бизнес план түзүү, аны инвесторго татыктуу тааныштыруу жана инвестор менен сүйлөшө билүү жагынан чабал экенин көрсөткөн. Бирок бул эми жаңылык деле эмес. Ал турсун Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү деле Капиталга берген интервьюсунда каржылоого татыктуу бизнес проектилерди таба албай жаткандыгын айткан эле. Форумдун уюштуруучусу Жия бизнес ассоциациясы болсо татыктуу проектилер жок деп күтүп олтурбастан перспективдүү идеясы бар ишкерлерди окутуп алар менен түз иштешүү форматына өтүүдө. Жия ушул жылдын декабрь айында боло турган Бишкек инвестициялык форумуна катышам деген ишкерлердин кайрылуусун кабыл алууну баштады. БИФке долбоорун жөнөткөн ишкерлер октябрь айынын ичинде инвестиция тартуу боюнча атайын окутуулардан өтөт. Окутуулардын алгачкы этабы Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында башталат. Бизде азыр проекттерге караганда инвесторлор, чын эле кызыккан инвесторлор көп болуп жатат. Ошол кызыккан инвесторлорду биз биринчиден ошол ишкерлердин тажрыйбасы же кандайдыр бир деңгээл, билим деңгээли жетпегендигине байланыштуу. Анын экинчи жагынан ошол эле инвесторлорго өзүнүн проектин долбоорун жетишерлик түрдө даярдап берүү жагынан да өмөк кылып атат. Кээ бир учурларда чын эле ишкер инвестор бизнести карап көрүп эле перспективдүү, конкуренция жагынан келечекте аябай күчтүү компания болоорун алар байкап атат. Ошол учурда ишкерден сураган маалыматты бере албай, ишкерлерден сураган маалыматын бере албай жатат. Жетишерлик түрдө сүйлөшүүлөрдө ишкерлер өздөрүнүн кызыкчылыгын коргоп кала албай жатат. Анан ошо кызыккан ишкерди кармап кала албай жатат да. Ушундай проекттер бизде аябай көп кездешип атат. Ошонун негизинде ошо быйылкы форумдун алкагында биз проблема бар, ишкерлердин деңгээли жетишерлик эмес. Ошонун жанында проекттер да жетишерлик эмес. Бул проекттерди ошол эле банктар деле, бул финансылык тармакта иш алып барып аткан бардык эле институттар айтат, биз ишкерлерди колдогонго даярбыз, бирок проект жок деген маселени көтөрүшөт. Биз бул жерде чын эле ал проект, ал көйгөй бар. Бирок аны чечишибиз керек. Проекттер эле күтүп отура бербей, биз ошол проекти бар ишкерлер менен ошо форумга чейин окутуп, ошолордун проектин жазуу жагынан жардам берип иш алып барайлы деп атабыз. Бул окутууга катышам деген ишкерлер, ошо инвестиция издеп аткан, мен чоңойот элем, өнүгөт элем, ошол эле банк эмес, өнөктөштүк багытта иш алып барат элем деген ишкерлер болсо, ошол эле биздин ошол ЖИЭ ассоциациясынын региондогу өкүлчүлүктөрүнө же түз эле Бишкектеги офисине кайрылса, биз бул жактан тиешелүү ишкерлерге ошол өзүнүн проектини бизге көрсөтүш, комиссияга киргизиш үчүн даяр шаблондорубуз бар, ошону толтуруп беришсе, ошонун негизинде тандап, аны ошо тандалып алынган ишкерлерди окутайлы деген эмес болуп атат. Экинчи жагынан биз региондорду өнүктүрүшүбүз керек деп аябай көп идея, долбоорлорду айтабыз. Биздин деле максат ошол региондогу ишкерлерди окутуп, анан региондордун өнүгүшүнө дагы салым болобу деген чоң максат менен даярданып жатабыз. Айтмакчы, Жия Бишкек инвестициялык форумунун келечегине чоң үмүт артып, жакында иштеп чыккан өз стратегиясында БИФти Борбор Азиянын Давосуна айлантуу максатын жазган. Мындан тышкары 10 жылдык өнүгүү стратегиясында 2027 жылга чейин бери дегенде 7 компанияны IPO'го алып чыгуу, 70 эл аралык компания түзүүңдүү амбициялуу пландар камтылган. 2006 жыл, 26 декабрь. 20 жаш ишкер Кыргызстанда ишкердик активдүүлүктү өнүктүрүү максатында биргишкен. Бизнес менен мамлекет ортосундагы диалогду күчөтүү, бирге иш алып баруу, бизнес жаатындагы сабаттуулукту арттыруу, өкмөткө эксперттик колдоо көрсөтүү, ачык айкын бизнес үчүн шарт түзүү, социалдык жоопкерчиликти өнүктүрүү, дүйнөгө жана инновацияларга ачык болуу аркылуу ЖИА өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошуп келет. ЖИА мүчөлөрүнүн саны 20дан 900 ишкерге жетти. ЖИА бүгүн Кыргызстандагы ири бизнес ассоциациялардын бири, кичи жана орто бизнестин тиреги. ЖИА өкүлчүлүктөрү Кыргызстандын аймактарында жана чет өлкөлөрдө кеңири жайылган.
Жия глобалдуу бизнес дүйнөдө чет элдик өнөктөштөр менен байланыш түзүү, чет өлкөлөрдө бизнес иш-чараларды уюштуруу жана аларга катышуу, өнүккөн өлкөлөргө бизнес турлар. Жия бизнести өнүктүрүү боюнча кеңештердин мүчөсү. Булар туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңеш, жогорку кеңеш төрагасынын алдындагы бизнести жана ишкерчиликти өнүктүрүү боюнча кеңеш, премьер-министрдин алдындагы инвестициялык кеңеш. Жия бизнестин корпоративдик социалдык жоопкерчилигин өнүктүрүп келет. Жия демилгеси менен Бишкек шаары Ысык Көл облусунда 300 окуучуга эсептелген Кут билим мектеби курулган. Бишкек, Ош, Жалал Абад жана Кызыл Кыя шаарларында 520 балалык бала бакчалар ачылган. Бишкек, Ош жана Талас шаарларында 200 орундуу студенттик комплекстер курулган. БИФ инвестор менен ишкер жолуккан аймактагы жалгыз бизнес аянтча. Жия 10 жылдык өнүгүү стратегиясын кабыл алды. Миссиясы Кыргыз мамлекетинин бакубат жашоосу үчүн инновациялык, социалдык жоопкерчиликтүү жана ачык ишкерлер коомчулугун өнүктүрүү. Ар бир үй бүлөдө бирден жашыл экспортер. Жия 2027 70 000 жаңы жумуш орун, 7 000 мүчө, анын 1000 аялдар, 70 эл аралык компания, 7 IPO компания, 7 ишкердикти өнүктүрүү борборлору. Жия мүчөлөрүнүн 50% өнүккөн өлкөлөрдө бизнес саякаттар менен болушат. БИФ Борбор Азиялык Давос. Давоско Кыргызстандын атынан катыша турган бир спикер. Күчтүү ишкер, өнүккөн өлкө. Жия бизнес ассоциациясы мындан 10 жыл мурда 20 жаш ишкер негиздеген. Азыр бизнес ассоциациянын 1000 чукул мүчөсү бар жана Жия чакан жана орто бизнестин негизги таянычы десе болот. Андыктан жогоруда айтылган амбициялуу максаттарды алдыга коюу тажрыйбага таянган чечкиндүү кадам болгон. Бирок Кыргызстанда стратегия жазуу жаңылык эмес. Өлкөдө министрликтерден баштап республикалык деңгээлде стратегиялар жазылып, бирок аны ишке ашыруу жагы көңүл сыртында калып келет. Жия алдыга койгон максаттарын кандайча ишке ашырат? Кепиталдын суроолоруна Жия бизнес ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темир Ажыкулов жооп берет. Биз аткарып аткан жумуштардын кайсы багытта кетип баратканы, конкреттүү түрдө эмне кылып атканыбызды жана эмне кылгыбыз келип атканын жазып чыккан бир документ. Бул нерсе бизге кандай жардам берет деп сурап кетчү болсок, бул нерсе биздин эң азынан сырткы биздин партнерлор болсун, ичибиздеги мүчөлөр болсун, ичибиздеги биздин кызматкерлер болсун, аларга бир багыт болуп калат да. Биз Жия катары мынакей 7-8 багытта иш алып барабыз деген мааниде жасалган документ. Бул муктаждык кандайдыр бир табигый түрдө келип чыктыбы же кандайдыр бир жок биз эми мындан ары ушундай иштешибиз керек экен деп атайлап жасалган иш болдубу же кандайдыр бир табигый муктаждык болдубу? Мен айтып кетер элем, бул табигый болду дейм. Себеп дегенде буга чейин биз ойлонгонбуз кандай кылсак, бирок такыр ошонун бир жолун таба албай дейлиби же болбосо бизге канчалык кереги жок деп дагы талкууланып жүргөн буга чейинчи. Бирок ошол 10 жылдын жыйынтыгы, 10 жылдын ичинде кылган жумуштардын жыйынтыгынын негизинде карап биз ошонун баарын азыр бириктирип дейли, иреттеп жазып чыктык. Бунун аткарылышы кантип көзөмөлдөнөт, кандай индикаторлор бар? Бул конкреттүү түрдө жазылган пландар болот. Ошон 7 мүчө кылыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биздин кылып аткан кызматтарыбызды күчтөндүрүшүбүз керек, бекемдешибиз керек, балким жаңы кызматтарды кошушубуз керек дегендейчи. Албетте мисалы үчүн IPO'га чыгуу үчүн эмне кылыш керек? Ошо жолдорун карап, балким ошол даяр болуп аткан компанияларга же кызыктар компанияларга жардам берип дегендей пландарды жазып чыгабыз. Бул эми ошол өзүңөргө белгилеп алган чектер, бул чоң жоопкерчилик да. Мисалы үчүн мынча киши мүчө болот, мынча компанияны IPO'га чыгарабыз деген. Ошол нерселерден байкыл аткарылбай калуу мүмкүндүгү дагы бар да. Ошондой шартта аны муну байкыл иштетүү механизмдери кандай? Сурооңуз аябай туура болду, бирок сиз башынан сурап кетпедиңиз, биз табигый жол менен келдикпи же даярдалган план? Биз табигый болгон үчүн биз ошол бүгүнкү күнгө чейин кылып аткан жумуштардын негизинде жазып чыккан стратегиябыз. Ошону карап, ошонун мисалы үчүн тренд кандай кетип барат, ушул жумуш аракеттерди, иш аракеттерди биз кыла албайбызбы деген фильтрден өткөрүп, анан кийин демек бул чектер дагы бул жөн эле мындай өзүңөр каалап эле белгилеп алган нерсе эмес, бул талаптан келип чыккан. Талаптан келип чыккан. Биз көрүп атабыз, мисалы үчүн жылдан жылга канча мүчө кошулат бизге, ошол мүчөлөр арасында канча деген иш орду толукталат. Мисалы үчүн дагы бир стратегиябызда жазылып кеткен бир максатыбыз бул Кыргызстандын Орто Азиянын Давосу кылабыз деп коелу. Буга багытталган эмне? Бишкек инвестиционный форум бар, Бишкек инвестициялык форумубуз бар. Бул 3 жылдан бери кылынып келаткан форум.
жумуш кылынып атат да кыскасы. Ошон үчүн ушул жумуштун немесин көрүп биз жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн, ошол жыйынтыгын максатын жогорулаталы деген мааниде эле жазып чыкканбыз да. Ошон үчүн сиздин сурооңузга мындай жооп болор эле, биз ар жазган ошо стратегиябызга жазып чыккан планыбызда эле баары ишке аша турган пландар, ишке аша турган стратегиялар да. Мен үчүн силердин стратегиялык документ менен таанышканда бир кызык суроону жараткан жагдай болду десем болот го. Силердин бул vision. Ошол жерде айтылып атат, ар бир үй бүлөдө бирден жашыл экспортер деп. Бул эми албетте өтө мага эмнегедир өтө чоң бир амбициялуу эмедей пландай сезилди да. Айыл чарбада иш алып барган, ушул айыл жеринде жашагандарга дагы бир максат болсунбу, жосун алар дагы бир ишкердүүлүккө аралашсын деген максатта мааниде жазып чыкканбыз буну. Ушундай бир тилек менен дейли. Бул vision да, видение деп атпайлыбы. Бул эми келечектеги биздин жеткизи келген максатыбыз да. Бунун кыйын деп айтпайм, буну аткарса болот. Биз карап чыгып көрдүк. Бүгүнкү күндө аябай эле жакшы шарттар түзүлгөн, айыл чарба үчүн деле, башка чарбалар үчүн деле. Ошондуктан биз баарын эле мисалы үчүн урбанизация деп коелу, шаарга алып келип шаар иш кылбай, балким айыл жерде жашагандар дагы ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мисалы үчүн өздөрү күчтөр, күч аракеттери менен бир өндүрүп көрсө, бирок аны жөн эле өндүрбөй, биз айткандай жашыл чарба кылып, ошол экологиялык жагынан таза органик продукцияларды кылсак, балким ошол жактан дагы бир багыт болсун деп эле бизчи. Ошол багыттан да балким биз Кыргызстан астыга чыгабыз деген үмүттөбүз. Бул багытка жетүүдөгү бир топ мындай стратегиялык маселелерди чечүү да турат да. Мисалы үчүн ошол эле экспортко байланышкан чоң маселелер бар. Андан тышкары инновациялык технологияларды алып келүү дагы мисалы үчүн бул бир үй бүлө үчүн бул өтө чоң маселе да. Бул жагынан кандай иш аракеттер болушу мүмкүн? Эми бүгүнкү күндө мындай десек болот, формалдуу түрдө алып караганда биздин продукциянын сыртка чыгуусунда бир тоскоол жок. Баарыбыз эле билебиз. Ошол эле ВТО болсун, же болсун таможенный союз деп коелу. Бирок ал жерде чектөөлөр эмнеге байланган? Ошол стандарттарга байланган, сапатка байланган да. Бул нерсени эгер чынында экологиялык жактан таза органик жасай турган болсок, бул нерсеге мен ойлойм тоскоолдук болбойт депчи чыгуусунда. Ал эми жардам берүү ошо технологиялык жагынан дейли, башка жагынан аны биз ишкерлер катары же болбосо ассоциация катары дагы биз жолун карап атабыз, аракет кылып, балким кичинекей бир коомдорду түзүп, же болбосо стартап проекттер болсо ошолорду мисалы үчүн Бишкекский инвестиционный форум деп коелу, ошонун алкагында балким бир-эки багытты алып каржылоо маселелерин карап көрөлү деп атабыз. Силердин миссияда белгиленет экен, Кыргызстанда мына ошол инновациялык, социалдык жоопкерчиликтүү ишкер коомчулугун түзүү депчи. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын ишкер коомчулугу кайсыл этапта деп айтат элеңиз? Жалпылаштырыш аябай оор, статистика алып чыгышта аябай оор болду бизге чын айтканда. Бирок биз иштешип жүргөн ишкерлер, биздин ассоциацияга мүчө болгон дейли, биз менен карым катнашы бар ишкерлердин көпчүлүгү социалдык жоопкерчилиги бар деп эсептейм. Буну кандай билсек болот? Биз бүгүнкү күндө көп долбоорлорубузду ошол эле студенттерге багытталган, жаштарга багытталган, жаштарды колдоо, аларга бир тренингдер өткөрүү багытында көп ишкерлер жардам беришет. Көп ишкерлер акчасын берип, спонсор болуп аралашышат да. Бул нерсе жакшы нерсе деп эсептейм, себеби баардык дүйнөнү алып карай турган болсок дагы акыркы 5-10 жылда бул чоң тренд да. Алардын клиенттери дагы эгер бул компания социалдык жагынан жоопкерчиликтүү болсо, ошол компанияга көбүрөөк жакындоо деген бир трендтер бар экен. Бул Гарварддын изилдөөлөрүнүн негизинде айтылган. Жана сиз айтып өттүңүз, бизде мындай чоң завод фабрикалар жок, чоң өндүрүш жок деп. Бирок бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк трендтерди, тенденцияны караганда дагы тескеринче басым ошол чакан жана орто бизнеске кетип аткандайбыз. Ошол жагынан алып караганда бүгүнкү күндө ошол Кыргызстандын экономикасына мына ошол жана чакан жана орто бизнестин салымы кандай жана ал кайсыл жагына мындан ары бир келечектеги 10 жылга өзгөрүшү мүмкүн деген прогноздор бар? Биз мындай деп айтып кетсек болот, биз акыркы 25 жылда чынында соода саттык менен алек болуп, майда жана чакан орто ишканалар менен алек болуп атып, ошол катмарды дейли ишкерлердинчи жакшы өстүрүп алдык да. Булар эч кимге баш ийбеген дейли, ошол учурда багымдуу болбогон ишкерлер булар. Бул аябай чоң көрсөткүч, аябай жакшы нерсе да. Мисалы үчүн Япониянын деле экономикасын алып карай турган болсок, бизге көзүбүз кемде көрүнөт, баягы эле Toyota көрүнөт, же болбосо башка көрүнөт да, ойлойбуз да, ошол Япониянын баары эле ошол завод фабрикалар экен депчи. Бирок Япониянын 90%дан 90 көп пайызы ишкерлер бул чакан жана орто ишкерлер да. Ал эми жана чоң конгломераттар, ошо Toyota болсо 10-11 эле пайызды ээлейт.
салык жагынан алып караганда ошол чакан жана орто ишкерлер көп төлөшөт. Ошон үчүн мен ойлойм, экономиканын двигатели дейли, негизги күчү бул орто жана чакан ишкерлер болуш керек да. Ошон үчүн Кыргызстанда дагы бул орто жана чакан ишкерлерге үмүт аябай чоң. Биз ойлойбуз, алардын ошол ишкердүүлүк сапаты дейли, ошол сапатын жогорулатышыбыз керек да. Демек, бул чакан жана орто бизнестин экономикадагы салымы өсөт деген ишеним. Аябай эле чоң. Эми бүгүнкү күндө тилекке каршы расмий статистикага айтып турган болсок, 40%, 50%, кээде 60% деп жүрөт орто жана чакан ишкерлер, бирок биз ойлойбуз бул 80%-ын тегереги деп. Тилекке каршы бизде дагы көмүскө экономикада бар болгонуна байланыштуу дагы статистиканы так алыш аябай оор. Бул чындык Кыргызстанда. Эгер биз мамлекет катары деле ошол орто жана чакан ишкерлерге көбүрөөк маани берип, көбүрөөк ошолорго жардам кол көрсөтсөк, менин оюмча бир жагынан ачыкка да чыгышат, экинчи жагынан экономикабызда канчалык орду бар экенин, канчалык чоң салым бар экенин жакшыраак көрөт элек да. Швейцариялык ишкер Бернард Рипондун окуясы бардык эле кыргызстандыктар үчүн кызыктуу болот. Бернардтын Кыргызстанга болгон кызыгуусу, керек болсо сүйүүсү Ван кыргыздарынын таржымалы жазылган гезиттеги макаладан башталат. Ал 24 жылдан бери Кыргызстанга такай келип, жөнгөлбестен акча чогулта келип, Кыргызстандын алыскы аймактарында көпүрө курат. Андан тышкары Бернард Кыргызстанды европалык туристтерге таанытуу аракетин дагы көрүп келет. Швейцариялык ишкер Кыргызстанга болгон сүйүүсүнүн сырын кесиптешим Манат Сулаймановага айтып берген. Бернард Рипон 24 жылдан бери Кыргызстанга жыл сайын келип турат. Келген сайын 4-5 көпүрө курулат. Алыскы элеттиктердин кубанычы койнуна батпайт. Себеби чоң суу дарыяны эми малдарын оңой айдап өтүп, өздөрү шаарга жетиш үчүн тоо чокуну кыдырбай оңой түшүп, жашоо жеңилдеген. Көпүрөгө муктаж аймактарды кыргыз токойчулары таап беришет. 92 жылдан бери 60тан ашуун көпүрө курулган. Кыргызстанга биринчи ирет келгенимде ат менен бир топ жерди кыдырганбыз. Керемет жаратылыш, кудум азыркыдай баары эсимде. Анан жайлоо, бийик тоолорду кыдырганда чөп саргарып мал жебегенди байкагам. Себебин сурасам, чоң сулардан өтө албайбыз, көпүрө жок. Малды алып өтө албайбыз деген. Көпүрө курганга акча жок дешти. Ошол жылы Швейцарияга келерим менен уюм ачып, көпүрө курууга каражат издей баштадым. Ар кимди кыдырып, бул жактан колу беришен адамдар чыкты. Көмөк көрсөтүштү. Кыргыз кечелерин өткөрүп турабыз. Андан да акча чогулат. Көпүрө курууга таш, жыгач гана колдонулат. Экологиялык курулуш материалдарды көпкө чыдап, сапаты жогору деп эсептелсе, жумушка жергиликтүү тургундар тартылышат. Гезиттеги анча чоң эмес макала Бернардтын жашоосун түп тамыры менен өзгөрткөн. 70-жылдары швейцариялык басылмалардын бирине Афган жеринде отурукташып калган теги кыргыз Рахманкул жөнүндө макала жарык көргөн. Кийинчерээк ал Туркиянын Ван аймагына көчүп барганда атайылап барып жолугуп келген. Алардан Кыргызстандын жаратылышы Швейцарияга окшош экендигин уккан. Барып келүүнү кыялдана баштайт, бирок ал максаты 92-жылы гана ишке ашкан. Ал кезде Кыргызстанга түз виза алуу элчиликтин жоктугуна байланыштуу оор болуп, алгач Өзбекстанга барып, андан соң түнү менен такси жалдап Кыргыз жерине келген. Кызыгуум күчөп Түркиянын Ван аймагына барып Рахманкул менен көзмө-көз баарлашкам. Алар Кыргызстан жөнүндө көп айтып беришкен. Мен акыры Кыргызстанга сөзсүз барышым керек деп чечкем. Ушул күнгө чейин памирдик кыргыздардын жашоосу мага кызык. Рахманкулдун балдары, неберелери менен тыгыз байланыштамын. Алардын басып өткөн жолдору жөнүндө китеп чыгарам. Бул сиздер көрүп жаткан туш кийиз чийден жасалган. Муну кыргызстандыктар жасап атай белекке берген экен. Анан эң негизгиси ушу Бернард мырзанын айтымында буну деген Памирде жашаган кыргызстандыктар, этникалык кыргыздар ошол бул мырзага, Бернард мырзага белек катары берген экен. 1950-жылдан бери ошол бул чийден жасалган туш кийизди үйүндө кадырлап, барктап, анан үйүнүн негизги коноктосо турган бөлмөлөрүнүн төрүнө илип алыптыр. Анан деген ошол памирлик кыргыздар, ошо жактагы айымдар, кыргыз айымдар өздөрү колго жасаган экен. Ошон үчүн бул эмгекти жүрөгүнө өтө жакын кабыл алат экен. Бернард мырза Кыргызстанга суктанып тим болбостон, алыскы Европада кыргыз жерине суктангандарды чогултуп, көргөзмө тааныштыруу иштерин тынбай өткөрүп турат. Баса жайында көпүрө куруу үчүн Кыргызстанга барса, кышында долбоордун өкүлдөрү бул жакка конокко келип турушат. Бул жылы көпүрөдөн башка атактуу Элла Майердин музейинин ачылышын өткөрүшөт. Кыргызстандык токойчулар бул жылы 4 көпүрөгө муктаж аймактарды табышкан. Акталадан 100 чакырым аралыкта, Алайда, Сузакта жана Таласта баш аягы 15 000 еврога көпүрө курулат.
Бул Капитал апталык экономикалык обзору болду. Ушул жана башка экономика, финансы жана бизнес темаларын кесиптешим Айсулуу Тикимбаева 3-күнү ушул эле маалда орус тилинде серип салат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.